Бүгін өзі ең жақсы мәселені алып шыққансыздар да. Менің бір тақтау ретінде да областар бойынша қайсы областа ең көп ошол дары-дәрмектер жана жаштардын арасында ушундай иштер жүрүп жатат. Айтып койсоңуздар, жана айтып өттүңүздөр, Бишкек шаарында жана Ош шаарында деп. А областтардын ичинде кайсы областтарда ушул көбүрөөк колдонулуп жатат? Маалымат берип койсоңуздар. Нурбек Такабаевич, жооп берип коюңуз. Бул деген негизден бар деген Бишкек шаары, Ош шаары, областардын ичинен Ош областы и Чүй областы боюнча ушу көйгөйлөр бар. Алган кээ бир регион, алыскы региондордо мындай бир незеринде эле бар, бирок ошо алдын алуу иштерин жүргүзүп, биз ошол жердеги кызматкерлерге жергиликтүү бийлик менен чогуу алдын алуу иштерин жүргүзүп атабыз. Ошол Бишкектен барып калбасын, Ош шаарынан барып ошол жерде дагы сатылуу болуп кетпесин. Ошо жандар биздин окубаган балдарды колдонуп баштабасын деген негизде биз жумушту алып барып атабыз. Рахмат. Рахмат. Анан эми бул жерде жаштардын арасында банги кылуучу каражаттарды акыл эске таасир этүүчү заттарды мыйзамсыз жүгүртүү деп атабыз да, бул маселе негизи. Ушул азыр эмне аптекаларда сатылып атабы? Ким жооп берет? Бул күчтүү таасир этүүчү деген дар-дармектер да булчу. Булар рецепт менен сатылат. Ошо көзгө глазный капли деп коет, көзгө куюп алышат жаш балдар. Ошонун негизинде ошол күч алып баратат. Бул башка мамлекеттерден, Өзбекстан мамлекетинде бул дагы ошо рецептти саткандар боюнча уголовный ответственность бар да. Бизде уголовный ответственность жок, бизде только штраф бар. Мына азык окта урматтуу депутаттын сунуштун негизинде кылмышка саналып кирип, кылмыш жолуна тартылып баштаганда бул деген дээрлик кескин кыскарат деп үмүттөбүз. Рахмат. А эгерде кээ бир аптекаларда сатылган болсо, эмне чаралар көрүлөт? Буларга кандай штрафтар салынабы же эмне чаралар көрүлөт? Штраф салынат. Саламат сактоо министринин орун басары барбы? Бар. Бизде азыркы учурда мына мораторий кирген боюнча айтып кеттик, жеке менчик аптекалардан ушундай күмөн санап биз уруксат сураганбыз. Биз өзүбүз эле эмес, бул жерде биз Ички иштер министрлиги менен чогуу министр экономикасынан уруксат сураганбыз аптекаларды текшерүү боюнча. Бирок буйрукка жарашыктуу бизге ал иш канааттандырылбады. Ал эми биз деген Ош базары жана Оштогу шаарындагы базарда, Кара суу базарындагы базардын ичиндеги мыйзамсыз сатылып аткан аптека дары-дармек сатылган жерлердин баарын барып карап 7,5 миң сомдон 28 миң сомго чейин штрафтар салынып, жалпы эсеп 175.500 сомдук штраф өлчөмүндөгү штрафтар салынган. Азыр мына биздин үчүнчү маселеде жаштар арасында деп турат. Муну жалпы коомдун арасында деп эле өзгөртүш керек экен өзүчү. Бул эми бир эле жаштарда эмес да. Азыр мектеп окуучулар деп атабыз, мектеп окуучулардан сырткары студенттерде деле толтура мындай нерсе. Ошон үчүн муну чоңдор жана жаштар дейбизби же коомдун арасында деп эле өзгөртүш керек да. Анан эми бул жерде жаштар дегенде кимдин ичинде, кайсыл жаштар? Менимче ушул миграцияда жүргөндөрдүн балдары, ушул кароосуз калгандар же ушундай бир көзөмөл кылынбаган жаштардын арасында болуп атат деп ойлойм да. Азыр эми аптекаларда, базарларда дейбизби, тыюу салып атабыз деп атасыздар, штраф салыпсыздар, чара көрдүңүздөр, жакшы, туура. Бирок жана айтып өттүңүздөрбү, клей жыттап атышат, бензин жыттап атышат деп, аларды кантип тыябыз анда? Же заправкаларды деле жабыш керекпи анда, кандай кылыш керек? Же клей саткан магазиндерди деле жабыш керекпи? Аларга кантип чара көрөсүздөр? Ким жооп берет? Бул деген акыркы мектеп окуганда балдардын деген ушу дары-дармекти, күчтүү таасир этүүчү дары-дармектерди колдонуу боюнча азыр айтылып кетти. Биз деген базарларда ушу текшерүү жүргүзүп, 10 миң, 20 миңден ашык пачка дарыларды алып, ушу даже беренелер менен, башка беренелер менен мыйзамсыз ишкерлик иш боюнча башка деген күчтүү таасир этүүчү заттарды сатуу боюнча биз кылмыш ишин козгоп жоопко тартып жатабыз да. Ал көйгөй айткан көйгөй эми мектеп убагынан башталып, мектептеги мугалимдер биздин деген сотрудниктери ата-энелер гана түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндө гана бир аз басаңдайт деп ойлойбуз. Рахмат Такабаевич, мен сизди өтө сыйлайм.
өзүңүздүн ишиңизди мыкты билген кызматкерсиз. Мына туура айтасыз да. Азыр бул жерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Мына райондук билим берүү бөлүмдөр, районолор бар. Андан сырткары ошол жерде айыл өкмөттөр бар, акимдер бар. Ушулар менен биргеликте түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Антпесек кайсыл жагынан тыйсак дагы бала өзүнүн арагынан түшүнбөсө муну тыйып токтото албайбыз да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Мына ар бир мектептерде, керек болсо университеттерге дагы мына билим берүү министри орун басарда отурасызбы? Атайын видеороликтер даярдаш керек. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошол жерде же болбосо жанагындай фильмдер даярдаш керекпи? Ушул баңгизаттарды колдонсо келечеги, акырети кандай болот? Ушул боюнча бир кыскача видеороликтер чыгарыш керек. Ошол жерде окуучулар менен дейбизби, студенттер менен дейбизби, ушундай бир түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек да. Анан негизинен мен бул бүгүнкү ушул 3-чү маселени колдоймун. Да кошумча сунуштар болсо, мен дагы жазуу жүзүндө дагы берем.